Ботулизм. Ботулиз микробы бөлүп чыгарган уудан пайда болуучу капыстан башталып катуу кармаган оору. Бул оорунун алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Канткенде бул илдеттен бат сакайса болот. Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Ардактуу тили көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы ботулизм оорусу өлүмгө алып келеби деген теманын алкагында маектешебиз. Дал мына ушул тема боюнча кандайдыр бир суроолор жаралса сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 7 21 55 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Кадыш Олжобаев Өзгөн райондук ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык бөлүмүнүн башчысы. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Айбарчын Карабаева Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 10-филиалынын дарыгери. Жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы эле мындай суроо пайда болот да. Бизге жеткен маалымат боюнча январь-февраль айында Өзгөн районунда дал мына ушул ботулизм оорусуна кабылгандар катталды деген маалымат жеткен. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул туура. Январь-февраль айында быйылкы жылы 5 учур ботулизм менен катталды. Өткөн 2019 жылы бир дагы учур катталган эмес эле. Эми өзүңүздөргө белгилүү, ботулизм бул тамак аштагы ботулизмдин бактериясы бөлүп чыккан токсин деп коет, же уу деп коет. Ошону адамдар тамак менен азыктанганда ошондо ботулизм пайда болот. Ботулизм өтө коркунучтуу, өтө оор илдет. Себеби ботулизмдин ушу токсини, уусу 0,2 же 3 граммы бул адамды өлүм душарга алып келе турган оору. Ошон үчүн ботулизмди өзүңүздөр билесиздер, бул ушул мезгилдерде деле, мурдагы мезгилдерде деле согуш каражатына да колдонгон бир түрү болуп эсептелет. Эми айтайын деген жерим, бул ботулизмдин айтып кеттик, каяктан пайда болот. Ботулизмдин бактериясы Clostridium botulinis деп коет. Эми бул илгертен бул биринчи колбасадан аныкталган. Ошон үчүн ботулинис деп бул колбаса деген сөздүн эмеси. Ошондон ботулизмдин биринчи ошол бактериясы ошол колбасадан аныкталганда. Эми айлана чөйрөдө бул бактерия, ботулизмдин бактериясы өтө көп. Мына жаныбарларда, айлана чөйрөдө, сууларда, булганган эмелерде, буларда, жаныбарларда дагы буларда абдан көп таркалган. Ал эми туруктуулугу өтө эле туруктуу болот. Бу эгерде кайнатканда, сууга кайнатканда 120 градуска чейин дагы чыдамдыгы бар да. Чыдамкайлыгы бар. Анын үстүнө бул ботулизм бактериясы мындай тончосу бар. Анын ичинде мындай вегетативный форма деп коет, жумшак формасы да бар да. Ошон үчүн бул айлана чөйрөгө ошон үчүн туруктуу келет. Ал эми айлана чөйрөнүн тазалыкты кармаш керек. Жашылча жемиш, мөмө чөмөлөрдү, жана помидор, болгар, козу карындар, бардыгы эле ушу жерге түшкөн жашылчалар, жерден алынган жашылчалар жана мөмө чөмөлөрдү бул бактерия жугуп калат. Жуккандан кийин, аралашып жүргөндөн кийин аны таза жууп жешке туура келет да. Биздин адамдар ошондой кылбастан эми турмушка жараша үйдө дагы жасап атпайбы? Эми жасагандан кийин аны туура жасаш керек да. Өтө кылдаттык менен мына биздин айымдар өтө ушуга катуу жоопкерчилик менен караш керек да. Себеби тамак деп эле болгон нерсени ачып алып жей берсе, анан кийин эртең баягындай жамандыкка келип калышы мүмкүн экен да. Мына жакында козу карындар жаз келип атат.
қозғарындар да бұлардағы ушундай бактерия менен көп булганган болот да. Бұлардағы ушунун көп адамдар жабыркап калышы мүмкүн. Ушуну эhtiyаттык менен караш керек да. Жакшы, бүгүнкү күндө мына учурлар катталып атыптыр. Бул Кыргызстан Булуң бурчунда эле катталып атат десем болот да, ботулизм оорусуна кабылгандарчы. Санэпиден борбору эмне жумуш аткарып атасыздар? Анан сиздердин ушул жумушуңуздардын жыйынтыгы кандай болуп атат? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Мисалы түшүндүрүү иштерин үймөйгө кирип түшүндүрүп атасыздарбы дегендей, кийинки кезекте кайталанбаш үчүн бул нерсе. Туура айтасыз. Бул боюнча биздин мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери тарабынан ошо учур башталгандан баштап эле бардык медициналык мекемелерде мына бизде Куршап Мырзаке центрде мына борбордук үй бүлөк дарыгерлер тобунда медицина кызматкерлери менен биринчиден семинардык сабак өткөздүк. Себеби аны билиш үчүн доктурларыбыздын өзүбүз дагы бул маселеге жакшы билиш керек. Маалыматы болуш керек. Маалымат болуш керек. Ошон үчүн экинчиден мынау Өзгө Нур газетасына биз атайын статья бердик. Эми өзүңүз билесиз, бул газета бардык элдин бар катмарына жете бербейт экен да. Тийиштүү гана мекеме уюмдарга, мектеп жана башкаларга жетиши мүмкүн. Бирок илгеркидей бардык адамдарга газеталар бара бербейт экен. Бирок ошондой болсо дагы атайын ботулизмден сактаныш жөнүндө статья берилди. Калганы медициналык кызматкерлер менен атайын санитардык сунуштар берилип, жерлерде ботулизм боюнча ушу сабактарды өтүп, ошо боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштадык. Атайын баракчалар менен мындай баракчалар бар, ботулизм деп турбайбы? Ушундай баракчаларды таркатып, адамдарга берилип, ушу айныкса жанагы ботулизм чыккан жактарга берилди. Барып ошол үйүнө барып, ошол консерваларын төктүңүздөрбү? Ал маселе эң биринчи маселе болуп эсептелет. Себеби ар бир чыккан ботулизмде ошо үй турмушка барып, ачагына барып, биринчи эмне жеген ошол салаттардын бардыгын ошо банкасы боюнча лабораторияга иликтөөгө апарабыз. Вот азыркы мезгилде ошол иликтенген эмесинен баягы биринчи жардам көрсөткөндө жугуштуу ооруканаларда алардан баягы кускундусун, жанагы башка рвотный масса деп коет, ошолордун баарын анализге алганда уже подтверждение берди. Аныкталды да, ботулизмдин бактериясы чыккандыгы аныкталды. Вот бул чоң маселе. Экинчиден ошол элдин ичинде катмарында көбүнчө мынау дарылоо мекемелери менен бирге чогуу иштеп атабыз. Алар менен себеби мынау группа семейных врачей деп коет. Үй бүлөк дарыгерлер борбору. Ошолордун бардыгы ар бир жерде карайт. Анан кийин баягы тамак эгерде ичкен, жеген болсо, алардын бардыгы медициналык наблюдениеде турат да. Жакшы. Бир күндө 2 жолу текшерилип турат. Эч бир кандайдыр мындай клиникасы пайда болгон жокпу, симптом болгон жокпу, азыр айткандай. Ошондой башы ооруп, кусуп, ичи өтүп же ичи катып, ушундай симптомдор болуп аткан жокпу. Мындай тамак иче албай же бирдеке болуп, шал болуп калса, суюктагы, коюктагы тамак ичи кыйын болуп калат да. Себеби мынау тамак жеп аткан системада шалга айланып, мындай адам өзүн жаман сезип калат. Мурду менен күңкүлдөп сүйлөп, өзүн жаман сезип калат да. Жакшы, кийинки суроо. Айбарчын айым айтсаңыз, негизинен ушул жаатта сиздер кандай иш аракеттер жүргүзүп жатасыздар? Анан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздерби жыл сайын эле? Ооба. Түшүндүрүү болот. Участкаларга чыгып, өзүбүзгө бөлүнгөн участкалар боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер, медайымдар болуп чогуу чыгабыз. Элдердин арасында оорулар ушул сезонго каратып, ар бир өзүнүн ооруга карата биз элдердин арасында маалыматтарды беребиз, встречаларды уюштурабыз, кеңештерди беребиз. Жакшы. Кийинки суроо аудиториядан болсун. Кандай суроо бересиздер? Азыркы учурда адамдар ботулизм оорусу менен кайсы жыл мезгилинде көп жабыркашат? Азыркы учурда азыр айтып кеткендей, кышында, анан кийин жайында. Себеби бул мезгилде уже запас продукталар түгөнгөн үчүн
көпчүлүк катмар даярдалган консерваланып даярдалган тамактарды колдонуп башташат. Ошол кездерде жугат ушул мезгил. Жакшы, анан мисалы элдерде мындай суроо пайда болушу мүмкүн да. Мен мисалы ушул жашылча жер жемиштерди, мөмө жемиштерди үйүмдөн, өзүмдүн короомдон эле өндүрөмүн. Бул жерде таза, анан ботулиз микробу эч кандай келбейт. Ошондуктан мен коркпой эле консерваларды жапсам болот деген дагы ушундай өздөрүнүн ою болушу мүмкүн да. Бул абада дагы жүрөт. Ушул боюнча айтып берсеңиздер кененирээк көрсөтүлөт. Ботулизмдин бактериясы абада жүрбөйт. Себеби мына Себеп дегенде жогоруда айттыңыз го, сиз мисалы компоттордон ууланган. Бул дарактын башында болсо кандайча ал жакка туш болуп калышы мүмкүн? бул элибиз мал чарба менен алектенет. Ооба. Себеби ар кандай жандыктарды кармайт. Анан кийин огород иштеткенде ар кандай кыктарды баягы жерге азыктарды берилет да. Бул турган сөз. Табигый жер семизгичтер. Ошону менен бирге арыктагы суулар, каналдагы суулар колдонулат да булардын бардыгы. Ошон үчүн айлана чөйрөдө бактерия көзгө көрүнбөгөн бактерия да ушунчалык көп. Мындай жайпап тургандай да. Анын үчүн биз мындан өтө мындай коргонушубуз керек да. Ушундай бар экен, ушундай болушу мүмкүн деп. Ал дарактагы мөмө жемиштер дагы жерге түшөт да. Эми бул жерде илинип турат. Же андан түшөт. Чындыгында кандай жуйт? Арттагы сууга жуугандары болушу мүмкүн. Крандагы аккан сууга жуушу мүмкүн. Ошон үчүн айтканыбыз, жанагы ошо азык эмелерди, жашачаларды жууганда өтө санитардык эрежеге так көңүл буруш керек да. Жөн эле мындай кээ бирде ушу аялдарыбыз мындай мен мынанча литр жаптым, мен мынча кылдым дегенден тартыныш керек. Наоборот, кайра аз саз кылып туруп өтө тазалык менен мамиле кылыш керек да. Балким жаппай эле койсо туурадыр. Ушул нерсени айтсак жакшы болсо керек деп ойлойм да. Себептен ар бирибиз өзүбүздөн баштаган күндө гана биз бул оорудун алдын алабыз десек болот да. Себептен өмүргө коркунуч келип атпайбы? Туура. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Вдруг ушул ботулизм менен ооруп калса, ушул домашний условия кантип биринчи медициналык жардам бере алабыз? Мисалы тез жардам келгичекти биринчи жардам кантип көрсөтүш керек? Бул кезде эми ооруп калганда биринчи жардам эменин адамдын өзүн жакшы сезип атса деле ага карабай тез жардам чакырышыбыз керек. Ага чейин бейтапты жаткызып турушубуз керек. Эгер туруп жүрсө, мында дагы тез өрчүп кетет да, ошондо жыгылат. Жыгылгандан кийин уже дагы башка эмелер кошулуп кетет да. Анан дагы биз эми ашказанды жууш керек. Буга эми баягы марганцовканын даярдап алып, слабый раствор, мала деп коет, мала кызыл кылып даярдап алып, тез-тезден ичиришибиз керек бейтапка. Куздуруп, ашказанды тазалашыбыз керек. Ашказанды тазалап, ар бир кускандан кийин 2-3 стакан дагы суу берип турушубуз керек. Ашказанды тазалап бүткөндөн кийин баягы активированный уголь деп коет, ошону беришибиз керек, эзип туруп аны ичиришибиз керек. Эгер эс түшүн жоготуп, эмени сууларды кабыл албай калса, биз бейтапты сөзсүз жаткызып, капталынан же көмкөрөсүнөн жаткызып туруп, башын ылдыйраак кылып, өзүнө келгиче ушул эмени сакташыбыз керек да. Себеби температура мында жогору көп болбойт. Ошон үчүн наоборот кайра азайып кетиши мүмкүн. Ошондо адам чыйрыгат да. Чыйрыкканда аны жакшы жылуу мындай төшөк менен орончу менен орап коюш керек. Бул чыйрыкканда. Ошо температура дагы төмөндөп кетет да. Ошол кезде туура. Мүмкүн болсо жакын арада жайгашкан медициналык мекемеге жеткирүүгө аракет жасаш керек, Туура. Сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Биз маегибизге кайрылып келсек, телегөрүүчүдөн мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен үй шартында дейт, салаттарды, ушундай консерваланган азыктарды көп жап жуубуз дейт.
бүгүнкү күндө азыраак өлчөмдө жаап калдык. Азыркы учурда дейт ушу бадыраңдан дейт ошондой жапканмын дейт, бадыраң жапканмын, бирок өңү бозоруп калды. Эмне кылышым керек? Мен төгүп салышым керекпи? Аны жегенге болобу болбойбу деген суроо калтырыптыр да. Албетте өңү бузулса төгүш керек. Төгүш керек. Эми бул ботулизм менен эме болгон жана айтып кеткендей өзгөрбөйт. Көпчүлүк эле учурдачы өзгөрбөйт. Кээде жыттанып, ачып жыттап көргөндө деле жыты сезилбей калышы мүмкүн. Ошол жактары бар. Ошол жактар. Бирок өң өзгөргөн болсо, бул ботулизм эмес, ал тур эмес жабылып калган, же болбосо кандайдыр бир аба кирип кеткенден улам ушундай болуп калышы да мүмкүн да. Бул нерсени сөзсүз түрдө төгүп салган дурус, Жакшы, анан телегөрүүчүлөр ушул жөнөкөй тамак аштан уулануу менен ботулизм оорусуну мындай окшош эле көрүшөт да. Ушул боюнча эмнеси менен айырмаланат? Симптомдору кандай болуп айырмаланат? Анан кимиси ооруп өтөт? Ушул боюнча кененирээк айтып берсеңиздер. Эми мындай да бул тамак аш менен уулангандын түрлөрү бар. Ооба. Вот. Мисалы үчүн жөнөкөй уулануу, тамак аш менен уулануу бул атайын токсин деп коет, мындай стафилококктун уусу болсо бул пищевой интоксикация деп коет. Ал ууланууда кыйла мындай доктурлардын жардамы менен тезирээк жакшы болуп кетиши мүмкүн. Андан башка токсик инфекция деген бар. Ал дагы мындай тез жакшы болуп кетиши мүмкүн. Бирок ботулизмде эч качан ойнош керек эмес да. Себеби бул өмүр менен ажалдын ортосунда турат да. Себеби өтө оор, өтө коркунучтуу дарт деп бекер айтылбайт да. Себеби мен жогоруда айтып кеттим. Миллиондон 2 же 3 граммы гана адамды мындай өлүмгө дуушарга алып келет да. Убакыт кеткенде бул мен жогоруда айттым, ошо 5-6 күндөн доктурга кайрылбай өзүнчө дарылана берген болсо, тез эле өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул коркунучтуу дарт деп эсептелет. Жогоруда айттыңыз да, 5 учур катталды, анан дарыланып, сакайып чыгып кетти деп. Алар сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болуп туруш керекпи? Анан канча убакытта бир кайрылып туруш керек? Себептен ал бейтаптын абалы кийин дагы ушундай жаман болуп калбайбы деген суроо да. Туура, ал ар бир ошол ботулизмден жабыркагандар айыгып чыккандан кийин алар медициналык мынау группа семейный врачей деп атабыз го. Ушулардын көзөмөлүндө болот. Алар учетко карап турушат. Ошо жатканда дагы алардын бирге болгон үй бүлөсүн ошол жердеги колуңуздан бери кабар алып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат да. Себеби ошонун кийинки акыбети кандай? Жакшы болуп атабы, кандай болуп атат? Ага чара көрүлөт, медициналык жардам обязательно көрүлөт да. Жакшы. Анан баягы сөздүн мурда башында айттым. Санэпидслужба барганда, ошол ачакка барганда жеген, мен айттым жана консервасынын калдыгы болсо лабораторияга алынат. Ал эми эгерде дагы нараңда запас дагы жашоочадан жасалган салаттар болсо, алардын бардыгы тыюу салынат. Себеби бул кийинки ошол текшерилип, ал жерде бомба жокпу, ар бир салаттардын бардыгы литри менен 1 литр, 2 литр, 3 литр жасагандардын бардыгы мындай анализге алынат. Выборочно алынат дагы текшерилет. Ошолордун анализди жакшы чыккандан кийин гана уруксат берилиши мүмкүн. Так жешке мүмкүн эмес да. Айбарсын айым, жогоруда айттыңыз да, негизинен ботулиз микробу, же болбосо токсини бул мээни жабыркатат эң алгач деп да. Анан ушул сакайып чыккандан кийин дагы кандайдыр бир калдыктар калбайбы, же болбосо организмге кандайдыр бир зыян келтирип койбойбу? Организмде ошол жана айтылып кеткендей эле убагында кайрылып, противоботулический сыворотканы алса, жакшы осложнениясыз эме болот. Кабылдоосу жок болот, Ооба, эң эмеси осложнениясы анафилактический шокта, бул оорунунчу. Ошого жеткизбей убагында кайрылганы жакшы. Сыворотканы алып калса, осложнениясы жок кетсе, кийин баягы оорулуунун даттануусуна карап гана көзөмөлдө болот. Анан ооруган адамдардын дагы контактный деп коебуз. Ошолорду 10 күндүн ичинде баягы текшерип, үйлөрүнө барып, дене таптарын өлчөп, карап турабыз. Эгер бир белгилер болсо, анда сөзсүз биз эмеге анализдерге жөнөтөбүз.
Канын текшертебиз, заңын текшертебиз. Текшерүүдөн өтөт, э? Текшерүүдөн өтүлөт. Белгиси болгон болсо, аларды обязательно жаткызылат да. Ошол дарыланыш үчүн обязательно жаткызыш керек да. Сөзсүз жаткызыш. Жакшы. Кийинки суроо аудиториядан болсун. Кандай суроо бересиздер? Медициналык мекемелерде ботулизм оорусуна каршы атайын сывырткалар толук кандуу жетиштүүбү жана ошол сывырткалар боюнча кичине маалымат берип өтсөңүздөр. Анан бул нерсе акысыз берилеби? Бул Элди дагы кызыктырат да бул. Бул акысыз. Ботулизмге каршы сыворотка бардык мынау саламаттык сактоо министринин атайын буйругу бар. Бардык жанагы жугуштуу ооруканаларда жана тийиштүү жерлерде, медициналык мекемелерде неснижаемый запас болуш керек деген да. Запас обязательно туруш керек. Бул жерде эч кандай ботулизмге каршы сыворотка жетпей калды, болбой калды, табылбай калды деген болуш керек эмес. Бирок кээде ошондой мезгилдерде болуп калат. Бул чындыгында бул маселе боюнча көзөмөл жүргүзүлүп турат, биз тараптан текшерүү болуп турат. Кайсы жерде кандай запасы бар, ошо ботулизмге каршы бардык типке каршы бардык жетиштүү эмеспи деп. Өзүңүздөргө белгилүү, мына нарын область жактарда билесиздер го, ошо ботулизмге каршы сыворотка болбой калып, адамдар мындай кээ бир адамдар Каза болуп калган мезгил болгон. Ошон үчүн бул маселе өтө орчундуу маселе, дайыма көзөмөлдө турат. Жакшы, Кадыш мырза, айттыңыз да жогоруда, ресторандарда мисалы элдерге берилген салаттарды, ушу тамак аштарды текшерүүгө чакыртса текшерип беребиз дегендей сөз айттыңыз да эфирдин башындачы. Бул нерсеге санэпиден борбору барабы эгерде ушундай чакыра турган болсо? Мындай да. Мисалы көпчүлүккө берилет да. Туура. Тамак ашчы. Кыргыз өкмөтүнүн токтоо менен 19 январдан жылдын январынан 21 январга чейин мына мамлекет санэпид көзөмөлдөө борборлоруна текшерүүгө тыюу салынган. Жогоруда айтып кеттим, биз только консультативдик, методикалык, практикалык гана жардам көрсөтө алышыбыз мүмкүн. Ал жерге барып мындай тигиндей мындай Эгерде чакырса, өздөрүнүн каалоосу менен чакырса текшерип бериңиздерчи деп. Чакыргандар андай кем. Мындай протестке андай жок да. Бирок биз атайын сунуштарды бергенбиз. Ушундай эгерде той тамаша болсо, кафе ресторандарда өткөзө турган жерлерде, көп адамдар катышкан жерлерде өтө эки аттык менен үйдөн келген тамактарды колдонбош жөнүндө. Мына салат, жашылчадан башкадан консерваланган азыктарды колдонбош жөнүндө биз тыюу салганбыз. Жакшы, рахмат. Анан дагы бүгүнкү күндө базарларда уруксаты жок сатылган үйдө жасалган ушундай консерваланган азыктар бар да. Бул нерсени сиздер тыюу сала аласыздар же буга деле сиздердин укугуңуздар жокпу? Мен жогоруда айтып кеттим, ошо моратория мезгилинде биз мындай рейдтик текшерүү менен атайын өндүрүштүк программа түзүп, ошол учурда эле жеке ишкерлер менен да өндүрүштүк программа түзүп, ошонун негизинде себеби ал өндүрүштүк программа биз менен макулдашылган да. Ошон үчүн ошол аткарылып атабы же аткарылбай атабы деп, ошону биз карап текшерип, жардам берип, консультация кылып болгондорун чындыгында мындай алышка, токтотушка сөз менен жардам беребиз. Жакшы, анан бүгүнкү күндө дагы мисалы министрликке ушундай сунушту айтсаңыздар жакшы болобу дегенде, себеп дегенде биз мындай аракет менен оорунун алдын алабыз дегендей. Туура айтасыз. Бул маселе эми өкмөттө ошондой моратория чыккандан кийин биз ага моюн сунабыз. Себеби биз ал жерге барып текшерүүгө акыбыз жок да. Бирок биз колубуздан келгенче андай баягындай жардамдарды кылып атабыз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздер, э? Түшүндүрүү иштери. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кадыш Олжобаев, Өзгөн райондук ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле Айбарчын Карабаева, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 10-филиалынын дарыгери жана шаарыбыздын тургундары болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы теле көрүүчүлөргө, эли журтка жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Билим жана Илим каналынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.